Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвадан биздин көрүп аткан мекендештерим, Кыргызстандан көрүп аткан менин мекендештерим, амансыздарбы? Мындай видео тарткым келбеди эле ачыгы. Бир 3 жума алдын Наргиз эжебизди тартып чыгарганбыз. Буга чейин дагы 1-2 жолу тартканбыз. Аман инибиз 2008-жылы төрөлгөн, жыныс мүчөсү жок төрөлүп, канча бир операциясын ушул биз аркылуу бир ортомчу, бир себепчи болуп операциясы бүтүп калды. Карыз болуп калган экен эле. Анан экинчи операциясы менен ушу менен Кудай кааласа жыйынтыктоочу операциясы болот деп чыгардык эле ошол 3 жумадан акыркы видеону. Анан 1-2 эмне дейишти эле билбейм эмчи мындай оозго алгыс сөздөр менен айткым келип турат. Төшөккө чакырыптыр да, эжебизди чалыпчы. Ушул акчага муктаж экенсиң, жүрмө менен депчи, жаш эле бала экен. Анан номерлерин алып сүйлөштүк кичине. Просто уят кылгым келбеди ал баланчы. Жаш эле бала экен. Туура эмес, мындай кылган туура эмес. Бир жыргагандан ютубка чыгып, элден акча сураса, анда бир жөн да. Анан ушул эки баласы менен Москвада иштеген келип, баласын бир дарылатайын деп келип, эми аял кишинин тапканы эмне болот? Мен ошондо да айтканмын. Могу квартира, киртеген квартира, могу баланын күнүмдүк памперси болобу эле, бул сие турган аппараты деле жок да, мындай эркектик жыныс мүчөсү жок. Могу жерде мындай аны мен просто көргөзүм келип атат. YouTube'га запрещено могу жерден сидик агып түшөт да, мындай айтканда ошого шланга коюлуп, азыр бир пакетке түшүп атат. Кудай кааласа могу 2 миллиондой акча керек болуп атат деп тартып чыгарганбыз. Буюрса 422 000 рубль акча чогулуптур. Видео чыгаргандан кийин 3 күндөн кийин уже сбор токтоптур. Эжебиз мага постоянно отчет берип атканда, мындай болду, мындай болду. Мага отчет деле керек эмес негизи. Мага бир сом акчасы керек эмес. Эжеке өзүнүн картасын коюп чыгарганбыз. Анан элге оңой болсун деп номерин коюштан башка айлабыз жок, туугандар. Сбербанк карта номерин өзүнүкүн коюп койгонмун. Келиңиздер. Мындай 1600 адам бир 100 рубльден которсок бүтө турган иш болуп атат. Мындай айткандачы. Келиңиздер дагы 100 рубльден болобу, колубуздан келишинче бир жардам кылып бүтүрүп коелу ушул нерсени. Эжекебиз кыйналбасын, поддержка кылалык. Бир дем берелик эжекебизге. Биз электросталга Москвадан бери 52 километр болду. Ночь болуп атат. Абдушкул каар экөөбүз келип тартып атабыз. Алла разы болгон болсун. Келишибиз билип Канат агабызды суши пиццаларыны ар дайым сиздерге чыгарып жүрөбүз. Суши пиццасынан агабыз берди. Алла разы болгон болсун. Ушул аман элибизге ос тийгизип койгула деп 2 пицца, сушилер бар, анан могу шоколаддар, одал шоколаддар, султан чайлар берип, Аллах таала разы болгон болсун. Канат ака Аллах таала разы болгон болсун. Көрсөтүп, көргөзбөй көптөгөн иштер кылып атат. Алла разы болгон болсун. Кудай кааласа ачылыштарынан кылабыз. Келесиздер. Эже, кандайсыз? Assalamu alaikum. Ыйлабаңыз эже. Канат агага да Аллахым разы болсун. Ушу аманга берген аманатын алдык. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Ыйлабаңыз эже. Сиздерге да Аллахым разы болсун. Окшогон адамдарга ойлонбоңуз. Мага номерлерин берип коюңар эле. Мен просто жаш бала экен деп туруп тааныштар бар да, ушундай берип коесуң, тамырыны кармап кое турганчы. Просто жаш бала экен. Өзүн бир нерсе кылып койбосун деп чочутпадык. Андай кылбагыла, туугандар, берсек жөн берелик, ачыгы да. Анан өзүңүздөр деле мындай эже карындашыңыздарды мындай ой ордуна коюп көрсөңүздөр болот да. Бир карындашыңыз же бир эжеңиз же апаңыз ушундай жардам сурап чыксанан кийин каяктагы мындай кичине балдар 17-18ге чыкпаган балдар жазыптыр ошондой деп. Мен сүрөттөрүнөн көрдүм, албаган сүрөтүнөн скриншот кылып алгам. Просто кой дедим да. YouTube'га чыгарып койсоң оңой эле. Мен күнүгө 2-ден 3-төн видео чыгарам. Бир чекесинде кыскартып койсоң эле уже бүттү да. Просто менин ишим эмес алчы. Өзүнүн ошондой издей турган адамдар бар. Издей турган адамдарга секин берип коесуң, секин эле ушундай болуп атат деп элечи. Таппай турган адамдар бар. Андай кылбайлык. Акчага муктаж болуп чыкканда андай жаман ниеттер менен жазып чалбай эле коелук. Муктаж болгондугунан чыгып атат туугандар. Анан видео менен чалып көрсөтчү деп атат экенсиздер. Мен мындай туура эмес нерселерди чыгарган эмесмин. Кудай кааласа колдон келишинче жакшы маалыматтар жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Көп сүйлөп койбойлук. Мына аман элебиз. 2008-жылы төрөлгөн. Мына кандайсың? Аман? Ассаламу алейкум. Ден соолук жакшыбы? Иштериң болуп атабы? Могу товарщиктан мондой шланга келип, мондой пакетке түшөт да сийдикче. Бул пакеттин
тыйыны канча эле же эсимден чыгып калды. ичине чаптаган эмнеси 7,5 миң турат, 20 Ошол. штук. Жанагы мындай тешик чыга турган жерине клейка сыяктуу менен чаптайт дагы, анан ошондон могу шланга менен могу жака келип куюлат да. Эми ачып көргөзсөң укмуш мындай чочуп кетесиң ачыгычы. Ооба. Өтө страшный. Адам көрмөйүнчө билбейт экен, мына мону ичине чапталат бул. Ондай. Күнүгө ушул чапталып турат ичине, мындайынан чаптайбыз. Ооба, мындай. Буну туура чаптабаса бул да брак болуп калат. Bundan анан тиги шлангиге түшөт. Эже буйруса бул операция бизде кандай пландар бар? Кыргызстанга кетейин деген план барбы? Кудай кааласа. Кыргызстанга кетебиз, просто бул операция врачтын көзөмөлүндө болуп турабыз убактылуу. Кандай болот, после операция кандай өзүн кандай алып жүрөт. Эми биринчи этап операциябыз удачный өттү. Кыргыз элиме да рахмат, силерге да рахмат, себепчи болдуңар. Ошо эми экинчи этабын өткөрүп алсак, анан Кудайым буйрса Кыргызстанга эле барабыз, анткени биз бул жака жалаң операция үчүн келгенбиз. Туугандар, муну нито жазып аткан менин мекендештерим, бул эжеке өзү 3-чү топтогу мындай майып адамда, ойлонуп жазайлык шар нерсени жаза бербестенчи. Колуңузду көрсөтүп коесуз беже, бул эл деген эл экен да, элдин иши ушундай экен эже. Колум көтөрүлбөйт. Эжемин колу көтөрүлбөйт. Ошо Бир эле кол менен иштейм. Бирок жаман ачуум келди да ошо балагачы. Андай кылбагыла. Колдон келсе жардам берелик. Мен айткандай 1600 адам бир 100 рубльден которгон болсок, маселе чечиле турган болот. Андыктан көңүл кош карабастан, группадан группа таратып, барды группага жетип түшсүн. Башка видеолорго лайк басып, жакшы сөздөр жазат экенбиз. Бу TikTok'ка кирип кара, Instagram'га кирип кара, мондай ушундай видеолорго да бир поддержка кылайлык. Туугандарым, кегиле ушул эжебиз мындай бул жактарда жүрүп кыйналбасын. Ооба да. 100 рубльден эле которсо бүтөт. Эжеке дагы Сбербанк картаңызды айтып коесуз эми. 8966 66 329 329 8725. 725. Анан жооп берип кетсем, жумушта болгондо бизде телефон киргизбейт. Мен комментариялардын баарын окуйм, анан көбү жазып атат да. Эмне жооп бербейт экен депчи. Немени жообун сурап атасыңар силер? Мен чындап да муну телефонго жооп бербейт. Эки чоң эле киши жазды. Берсек жөн эле берип коелук чындапчы. Анан мага чейин жазып, мага таштап атат. Кысак жөн кылайлык да, мен просто мен бул видеону тартпасам, мен себепчи болсом бул нерсе бүтпөй тургандай экен. Ошого мен YouTube'га чыгып, элге жеткиртам туугандар. Алланын ыраазы үчүн иншалла. Ар бир ишти кылганда ниети тууралап калган болсо, Аллах Таала Кудай кааласа кылган ыхсандарыбызды кабыл кылат иншалла. Менден 2000 кетти. Кана барбы ушундай жигиттер 1-2 миңден которуп, тарс бүтүрүп кое турган. Эжекебиз акчаны синемайт этип уже кармап турат. Аллахчы иштетилген жок. Кудай кааласа операциядан чыккандан кийин тартып берүүгө аракет кылабыз иншалла. Биз анан кайрымдуулук видеолор боюнча мен дагы кыскача айтып коеюн. Колдон келишинче жетишке, тартып беришке, жазгандарга мындай жол көргөзүшкө аракет кылтам мен дагы. Биздин кайрымдуулук фондубуз жок. Колдон келишинче жардам беришке аракет кылам. Анан кечке эле өзүң контентиңди тарта бербестен мени дагы чыгарып койчу деген адамдар болуп атат да. Башкача тон менен сүйлөп атат. Мындай жүрөгү оорута турган тон мененчи фондторго жазгыла деймин. Мен колдон келишинче аракет кылтам. Эл чыгарган болсом күнүгө чыга берет экенсиң, сен тилемчи болуп калдың деп атат. Сиздерге кандай жалган мага чын WhatsAppка чейин жазып сөккөндөр болуп атат да. Эми эл экен деп туруп колдон келишинче аракет кылтабыз. Андыктан туугандар, биз аны эл мененбиз. Биз аны чыгарайлык, жардам берелик дейбиз. Андыктан ар дайымдай түшүнүү менен кабыл алалык. Эже, Кудай кааласа до конца барабыз. Аллахым разы болсун сиздерден да. Акырына чыгарабыз бул ишти. Биздин аркабызда эл бар экен, силер себепчи болуп, ушу Амандын экинчи операциясы ийгиликтүү өтүп кетсе. Азыр мына Абдушкүр кары. Абдушкүр кары, Алла разы болгон болсун. Алла разы болгон болсун. Нокаттын жигити, Нокаттын уулу 97-жылкы бала. Бул ушул Москва жергесинде көптөгөн элдерге жардам берип, Куран окуп, дем салып, мындай жакшы жолдорун көргөзүп жүрөт. Кудай кааласа бул чоң устаздардын шагирттери. Алла разы болсун Абдушкүр саңадан. Ишиңерге ийгилик туугандар. Ар дайым биримдикте, ынтымактыкта бөлүнүп жарынбай жүрөлүк туугандар. Комментарий экен деп туруп, интернет экен деп туруп, ар жерге ой калтырган мекендештерим акыретте эсептешип калбайлык ачыгы. Сен жеп атасың деген адамдардан болуп атат. Мен жеген болсом, мойнума коюп туруп, анан кийин сүйлөшөлүк. Жок, ар бир акча любой нерседе да
любой нерседе бардыгы так даана болуп атат иншалла. Ооба. Эгер мен номерим керек болуп сүйлөшкүсү келгендер кызыккандар болгонсо мен өйдөгө номерин коюп койгом. Көбү номерим таппай жүрүптүр. Биз ар дайым эл мененбиз, жазганга жооп берип, чалган менен сүйлөшүп атабыз иншалла. Ишиңиздер ийгиликтүү туугандар, катуу сүйлөп койсом кечирип коюңуздар. Көрүшкөнчө. Каналга каттала кетиңиздер туугандар. Ар дайым кыргызбай эл кызматына боло бермекчи. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп койгомун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет. Чыкпай туруп Чорнойдон базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюйм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.